Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Орок айылында үйлөнүү тоюнан кийин ок атылып 2 адам жабыркады. Бул туурасында облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Назира Имангазиева Азаттык радиосуна билдиргендей, окуя 29 сентябрда болгон. Орок айылында тойдон кийин жаштар Жал айылына баргандар менен мушташа кетишкен. Бүгүн 30 сентябрда Бишкектин Ленин райондук милициясына ооруканага ок тиген 2 эркек киши жаткырылган тууралуу маалымат түшкөн. Ички иштер кызматкерлери сураштырганда алар оруктогу окуядан жабыркагандар экени аныкталды, деди ал. Ок кайсы куралдан атылган азынча так аныктала элек. Факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү башталды. Быйыл июнь айында Чүйдүн төмөнкү Орок жана Жаңжер айылдарында өспүрүмдөр арасында муштар чыгып, милициядан аксакалдар кийлигишип жатып токтотушкан.